Төмөнкү бутты карап көрүңүз. Бул бут өмүр бою жыңалак басып жүргөн адамдын буту. Эми заманбап адамдын бутун карап көрүңүз. Заманбап буттун карай турган болсоңуз, формасы өзгөчөлөнүп турат. Эмне үчүн заманбап буттун формасы башкача? Анткени тилекке каршы биз туура эмес бут кийим тандайбыз, өзгөчө аялдар. Ошо аялдардын бут кийиминин көбүнчөсү учтукуй аягы менен, учтукуй менен бүтөт. Ошондуктан 3 бурчтук бут кийим кийсеңиз, манжаларыңыз 3 бурчтук формага умтулат. Андыктан биз ортопед катары бардык аялдарды, бардык адамдарды бут кийим кыспаган бут кийимдерди тандоого чакырабыз. Эгерде жаңы төрүлгөн баланын бутун карай турган болсоңуз, анда манжалары жазылып, жакшы ажырап, бири-биринен ажырап турат. Жаңы эле бут кийим кийгизип баштаганда, формасын ушул бут кийимге жараша өзгөртө баштайт. Ошондуктан туура бут кийим кийгиле, манжаларыңыз кысылбасын, анан улам 5 жашка чейин чыкканга чейин жарым жыл сайын ортопедке көрүнүп тургула. Чоңойгондо 12 жаштан кийин өзүңөргө туура бир жаздыраак бут кийим тандап, ошо менен кийип жүрсөңүз эң сонун болот. Эгерде сиз кандай бут кийим кийем, каяктан табам, дүкөндөрдө жалаң эле учтукуй бут кийимдер десеңиз, анда мен бир баракча таштап кетем, ошого кирип карап көрсөңүз болот. Бишкек шаарында дагы жакшы бут кийимдерди тандап алса болот. Бирок ал бут кийимдер дагы баарына эле жараша бербейт. Эгерде сиз бутуңуз ооруп аткан болсо, бир согончогуңуз ооруп атса, же буттун алды жагы ооруп атса, анда ал бут кийимди кийсеңиз, бутуңуз андан да катуураак оорушу мүмкүн. Ошондуктан өзүңүздүн абалыңызга жараша ошондой бут кийимдерди тандап алыңыз. Баракчанын ылдый жагына белгилеп кетем, кирип, карап, өзүңүзгө тандап, бир запаста алып койсоңуз эң сонун болот. Барыңарга ден соолук.